Урматтуу мекендештер, Бишкек шаарынын тургундары жана коноктору, сиздерге бүгүнкү күндө Бишкек шаарында өтө жагымдуу жаңылык болуп жатат. Анткени Италиянын бренди болгон тагыраагы дүйнө жүзүнө белгилүү жана сапат менен таанылган брендтердин катарындагы Баскони брендинин официалдуу өкүлчүлүгү Бишкек шаарында ачылып жатат. Так дареги Киевский көчөсү 49-даректе болуп калат. Ориентир Жусуп Абдрахманов же болбосо эски Советский менен Киевскийдин дал кесилишинде жайгашкан. Евразия соода борборунун эле маңдайында мына ушул Баскони Италиянын брендиндеги официалдуу өкүлчүлүгүнүн дүкөнү ачылды. Бүгүн ачылышына келип биз Тез кабар жамааты дагы конок болуп жатабыз. Сиздерге толук маалыматты беребиз. Мына ушул Басконинин кандай ассортименттери бар, кандай товарлары бар, ошолор боюнча дагы толук маалымат алабыз. Баскони бренди боюнча кененирээк бизге айта кетсеңиз. Баскони бренди бул негизинен айта кетчү нерсе бул Италияда түптөлгөн 100 жылдык бир кылымдык тарыхы бар фирма. Бул Басконини тандаганыбыздын бирден бир себептери бул ушул сферада биздин иш алып барып жатканыбыз уже бир 10 жылдын жүзү болду да. Анан убакыт өтө берет экен, элдин да аң сезими чоңойот экен. Бара сапатты тандай башташат экен. Эң сапаттуулардын арасынан сапаттуусу деп биздин тандаган фирмабыз Баскони болду. Бул Баскони фирмасы өзүнүн продукцияларын жалаң таза нукура кожадан чыгарат. Таза кожа, натуральный кожа. Өзүңүздөр көрүп жаткандай мындай туфлилерин көрсөңүздөр, бул таза телячий кожа дейт экен. Таза булгары. Анан бул кожанын бир свойствосы бул баягы Кытайдын кожаларындай болуп сынып кетпейт, сыртына тузун чыгарып агарып кетпейт экен. Ошондуктан баягы убакыт тандап көрсөткөн фирма бул Баскони болуп чыкты. Азыркы учурда бул Баскони дүйнөлүк соода тармагында топ 10 деп коет экен, ошол топ 10-тин бирөөсү. Мындайча айтканда дүйнө жүзүнө мына ушул бут кийим өндүрүү, аксессуар өндүрүү тармагында топ 10 эң жогорку сапаттагы, эң жогорку таанымал күчтүү брендтердин 10 брендтин катарына кирет экен да Баскони. Анан сиздер официалдуу мындай юридикалык келишимди түзүп, ошол келишимдин негизинде Кыргызстанда биринчи жолу официалдуу өкүлчүлүгүн ачтыңыздар да? Ооба, ачканыбызга бир айдын жүзү болуп жатат. Бүгүн мына официалдуу ачылыш мааракесин кылып жатабыз. Болгон юридикалык документтерин тастыктап, тууралап, Кыргызстанда биринчи жолу официалдуу өкүлү биз болуп эсептелебиз. Мына ушул магазин Киевский 49 адресинде жайгашкан жалгыз гана бир ушул магазин азыркы учурда. Анан дагы бир суроо да, сапат дегенде, урматтуу көрүүчүлөр, жалпысынан ар бир мисалы бут кийим алган, бир нерсе сатып алган адам акчасыны бергенге жараша акчасына ылайыктуу болгон сапатты талап кылат да. Ар бир адамдын эле каалоосу мына ушул да. Анан бүгүнкү күндө биз сапаттуу болгон өзүбүзгө кийим тандоодон аксайбыз. Сапатын текшерүү үчүн негизи гос реестрлар дагы бар. Анан ар бир бут кийимдин өзүнүн жанагындай декларация соответствия деген документтери, мисалы Баскони тарабынан, анан Кыргызстандагы мисалы органдар тарабынан алынды сиздерге? Бул негизинен бут кийим бизге түздөн түз Баскони фирмасынын өзүнөн келет. Негизинен Баскони фирмасында 3000ден ашык модель бар. Баарысынын өзүнүн документтери менен тастыктоочу, сапатын тастыктоочу декларациялары бар. Алардын кошо ушул бут кийим менен чогуу келет. Баскони фирмасында эмне бут кийим чыкса, кандай бут кийим өндүрүлүп чыккан болсо, прямой бизге келет да. Болгон документтери менен анысын документтерин көрсөтүп да бере алабыз деген. Тастыктап бере аласыз. Тастыктап бере алабыз. Жакшы. Учурда кандай ассортименттер бар?
Учурда бул магазинде жаз жай коллекциясы 2025-жылкы толугу менен көрсөтүлгөн. Бул жерде модельдердин саны 500дөн ашуун. Бул Учурда сиздерде бар, Учурда бизде наличий бар. Наличие бар. Бунун жарымы мужской болуп эсептелет. Мужскойубузда таза классика, өзүңүздөр көрүп тургандар, таза кайыштан жасалган туфлилер. Дагы көрсөтүп өтөбүз, полуклассика, повседневный жашоодо кийилчү, күнүмдүк кийилчү мындай кийимдер бар. Буга алып келсек, бул жаз жай коллекциясынан дагы жеңил бут кийим, повседневныйга. Бул уже сеткадан жасалган эва подошва менен жакшынакай бут кийим. Ичи стелкалары кожадан, усилительдердин баары кожадан болуп, жакшы качествода, жакшы сапатта жасалган бут кийимдер. Анан урматтуу көрүүчүлөр, мынауга дагы бир назар салып койсоңуздар. Негизи эми оригинал бут кийимдердин баасына жараша жанакы сапаты эле ошончолук жогорку болот да. Мына жерде караңыздар, бүтүн астындагы батектери дагы мындай кожадан тигилип, өтө жогорку сапат менен брендтери бүт бардык өзүнүн описаниялары түшүрүлүптүр. Бул дагы мындай оригинал экендигин тастыктай турган нерсе. Мына бул рюкзактар дагы бар экен, Ушундай эле эркектерге жана айымдарга бизде аксессуарлар. Аксессуар демекчи бул сумкалар, бел курлар, чөнтөккө салынчу кошелектор, барсеткалар. Клатч түрлөрү бар экен, Азыркы заман бар, заманга саатка байланыштуу требовать эткен нерсенин баарысы бар. Айымдарга дагы, мырзаларга дагы. Женский ассортимент жагында бир катар көрүп өтсөк болот экен, Көрүп өтөлү келиңиздер. Женский тарабында дагы бул жакта аял кишилер үчүн дагы кааласаңыздар классикалык, кааласаңыздар спорт багытындагы Күнүмдүк жашоодо кийип турган повседневныйлар дагы бар экен. Классикалардан көрүп өтсөңүздөр болот. Бул жакта вечерний классика, повседневный классика деп бөлүнөт экен. Булар баягы вечерний форматтагы классический бут кийимдер, туфлилер. Замшалары дагы варианттары бар экен да. Замшалары, таза кожалары, лакированный варианттары. Ассортимент чындыгында чоң. Жогору. Сумканын дагы жанакы түрлөрү бар экен да. Мисалы студенттерге бир кечелерге барганда, башка учурда анан спортивный кийингенде эле ушуну көтөрсөңүздөр болот экен да. Түрлөрү бар экен, расцветкалары менен бүт баары баскон экен да, таза. Бул жерде өзгөчөлүк болгон магазинде, магазиндин ичинде сатылуучу товарлардын баарысы бир гана Баскони фирмасынан болот. Болсун бул носки болсо дагы, ушу сааттын куру болсо дагы, жалаң Басконинин өзүнүн өндүрүшүнөн чыккан товарлар болот. Биздин Баскони менен болгон жеке договорубузда ушул нерсе камтылган. Баскониден сырт, Баскони эмес болгон, оригинал эмес болгон бут кийим же аксессуар сатканга тыюу салынган. Ошондуктан Басконинин жалгыз гана официальный представители, дистрибьютору биз болобуз. Ошо Кыргызстандын Машалла, өтө сонун. Ичинде. Өтө сонун. Өзү жалпысынан негизи жанакы дүйнөгө таанылган, өтө жогорку деңгээлде иш алып барган ушундай өндүрүштөр, брендтер өзүнүн репутациясын түшүрүп алгандан деле коркот да жалпысынанчы. Ошондуктан мына Баскони дүкөнүнө ушул агаларыбызга, Басконинин официалдуу өкүлдөрүнө коркпой эле ушул магазинге келип сапатный ишени алсаңыздар болот. Анткени Кытайдан келген же башка репликалары же башка дубликат варианттары бул жерде сатылбайт экен. Муну тастыктоочу өзүнүн декларация соответствия, таможнядан кирген, мисалы растаможка документтери дагы бүт баардыгын тастыктап берет экен. Өздөрүнүн юридический баардык документтери дагы, договорлору дагы ошол нерсени тастыктайт, Тастыктайт. Колубузда. Буюрса 5 апрель 2025 жыл ушул жерде ачылыш болуп жатат. Анан сиздерге дагы бир суроо. Жаңы чыккан дагы мисалы Басконида өзүнүн өндүрүшүн өнүктүрүп баратат да. Жаңы модельдерди, жаңы ассортименттерди кошуп, жаңы тренд болуп жаткан, мисалы жаңы трендтерди ачып атат да. Ошолордун баардыгы келеби сиздерге? Бизге Баскониден эмне өндүрүш болгон болсо, заман сураган модельдердин баардыгы чыгышы менен биринчиден болуп бизге келет.
Баскони магазиндер сетинин эң чоң болуп ачылган магазини бул Кыргызстанда бизде ачылды. Ошондуктан эң биринчиден бизге келет, анан башка дүйнө жүзүндөгү магазиндерге да тарайт деп ишендирип айтып кете алам. Кечегини ушул Баскони фирмасынан официалдуу представители дагы келип бул жактан көрүп кетти. Тилекке каршы бүгүнкү бетачар марекебизге катыша албай калды. Алар дагы кичине убактысы тар экен. Дагы эмне айтып кетсек экен. Азыр бул жерде именно жаз жай коллекциясы көрсөтүлгөн, эң жаңы, эң заманбап бут кийимдер, заманга жараша, саатка жараша, модага жараша дегендей болгон коллекция. Эски коллекциядан эч нерсе жок. Өтө сонун. Машалла. Бардык ассортименттери бар экен да. Эркек кишилерге дагы, аял кишилерге дагы. Анан сиздерге байма-бай эми азыр ашып атасыздар да. Буюрса бир аз ишти жолуна койгондон кийин, анан баягы жергиликтүү калк үчүн, кардарлар үчүн дагы мындай бир кызыктыруучу арзандатууларды, акцияларды уюштурабыз деп айтасыздарбы? Айта алабыз, уюштуруп жатабыз азыркы учурда. Көптөгөн алдыда чоң пландар бар. Калай калкыбызга жеңил кылып, ушуну сапатка өткөнгө аракеттебиз. Дагы да болсо улантып магазиндерди көбөйткөнү дагы пландарыбыз бар. Жалгыз эле Бишкекте эмес, балким Ошто дагы ачканга максаттарыбыз бар. Сон, машалла. Анда эмне дейбиз? Ишмердигиңиздерге ийгилик, ар дайым ийгилик коштолсун. Биз дагы бүгүндөн тартып ушул Баскониден гана кийинейик. Айтканыңыздар келсин. Урматтуу мекендештер, заман талабына жараша, анан эң негизгиси өзүн сыйлаган киши сөзсүз түрдө сапатка көңүл бурат. Анан сапаттуу нерсени бир алсаң көп убакытка чейин пайдаланасың. Анан арзан нерсени ала турган болсоң, ал нерсени аз убакытка гана жетет да. Арзандын тузу татыбайт, бирок кымбаттын акчасы дагы өзүнө жараша болот дегендей сөз да, мындайча айтканда. Өзүңүздөр бааласаңыздар, келиңиздер. Баскони дүйнөгө таанымал бренд экенин баарыбыз билебиз. Бүгүнкү күндө эң жакшы бизге сүйүнчүлүк кабар ушул Кыргызстанда, Бишкек шаарында, Советский, Киевский көчөлөрдүн кесилишинде, Киевский 49 дарегинде Баскони ушул Италиянын бренди болгон бут кийим өндүрүү тармагында, кошумча аксессуар тармагында дүйнөдөгү топ 10 брендтердин катарындагы брендтин официалдуу өкүлчүлүгү ачылып жатат. Ассаламу алейкум. Бут кийимдерди көрүп атасыздар. Бүтүндөй Италиядагы кадимки булгары бут кийимдер. Негиздөөчүсү ким? Италия. Сапожник. Баско. Баско? Кандай эмес? Сапожник бәйген честный жасаған да, раньше сапожник болды, ошоны брендке айланып шығармаған. Ошо баланын аты ким? Телефон. Антони, кол чалар мына эжекебизге. Приз.
башlayабызга 3, 2, 1 кол чабыңlar.